Instagram аркылуу өткөрүлгөн жылдыздардын, миллионерлердин гифтерине катышпасаңыз дагы билсеңиз керек. Гифт деген эмне? Аны кимдер өткөрөт жана анын кандай оң же терс жактары бар? Ушул жана башка суроолорго жооп издейбиз. Берүүнү мен Айпери Шенкулова алып барам. Бизден алыстабаңыз. Достор, биздин оюндун шарттары өтө эле жөнөкөй. Чолпондон белек баракчасына катталасыз, андагы спонсорлорго подписка жасайсыз. Болду, барыңыздарга ийгилик каалайм. GIF – Instagram социалдык түйүнү аркылуу өтүүчү конкурс. GIF-ке Instagram баракчасы бар ар бир адам катыша алат. Бул конкурсту өткөрүү үчүн бир баракча ачылат. Шарттары боюнча катталуу бөлүмүндөгү демөөрчүлөргө катталыш керек. Демөөрчүлөр 50-дөн 75-ке чейин болот. Белектер канчалык кымбат болсо, ошончо көп демөөрчү болот. Конкурстун көздөгөнү спонсорлор катталуучусун көбөйтөт, катышуучулар белектерге ээ болот. Ал эми уюштуруучулар менен GIF өткөрүп жаткан белгилүү таанымал киши дагы аз эмес каражат алышат. Жеңүүчүнү түз эфирден рандом менен тандалынат. GIF-тен кантип жеңүүчү болсо болот? Instagram колдонуучу демөөрчүлөрдүн бардыгына катталып, ийгилик жылмайган учурду күтүүсү керек. Андан кийин кааласа, катталуучулардан баш тартса, Instagramдын тили менен айтканда отписка кылып салса болот. Ал эми сиз демөөрчү болсоңуз, буларды билиңиз. GIF-ке демөөрчү болуш үчүн 3000 сомдон 30 000 сомго чейин төлөйсүз. Бул спонсорлордун санына жана белектерге жараша болот. Мисалы, бир батир ойнотулса кымбат, 100 000 сом болсо арзаныраак болот. Акыл Жеңишбек уулу, GIF-тердин башында турган уюштуруучу. Көшөгө артында 1 жылдан бери эмгектенип келет. Анда Акыл мырзадан көшөгө аркасындагы кызыктарды жана ошондой эле кыйынчылыктарды чогуу угалы. Giveaway деген сөздүн өзү белек таркатуу, белек таратуу деп түшүнсөңүздөр болот. Пайдалуу жактары өтө эле көп. Буга чейин эсиңизде болсо, мындан бир 5 жыл мурда дейличи, же болбосо 3 жыл мурда көпчүлүк баягы өзүнүн товарын рекламалоо жаатындагы адамдар телеге, радиого, гезитке, журналга өзлөрүнүн жарнамасын беришчү. Ал эми азыр болсо өнүккөн технологиянын доорунда жашап атканыбызды моюнга алышыбыз керек. Бардыгы оңой олтоң болуп калды да. Мисалы, үйдө отуруп алып эле ошол уюлдук телефонуңуздун жардамы аркылуу миңдеген, миллиондогон кымбат баалуу белектерди жөн гана отуруп алып утуп атышпайбы? Зыяндуу жактарын бул жерден эч кандай көргөн жокмун. Башында турган уюштуруучусу деп айтсаңыздар болот. Ошол GIF-ти башынан баштап, ошонун баягы монтаждалышы, ошол GIF-тин амбассадору, жүзү ким болот? Мисалы, айзда жамгыр чыйбан ала турган болсок, анын 1 миллиондон ашык катталуучусу бар. Ошол эле учурда спонсорлорго эмне пайда? Спонсорлор өзүнүн катталуучуларынын санын көбөйтүп, өзүнүн сатып аткан товарларын элге жайылтуу. Бул оңой жолу. Мисалы, теле, радиого реклама бере турган болсо, алар жок дегенде бир $100 10 000 сомдон 100 000 сомго чейин төлөшү мүмкүн 10 күн аралыгында. А бизде болсо 3 000, 5 000, $100, 10 000 сом төлөп, 100 000 деген адамдарга өзүнүн товарын таанытып атпайбы? Жеке эле ал жерде мен жеке жалгыз иштебейм да. Уюштуруучу болгондон кийин мен башында уюштуруучу эле болуп турам. Операторлор бар, монтажерлор бар, дизайнерлер бар, IT сферанын адамдары бар, SMM-щиктер бар. Ошондо биздин командада бир 8 адам иштейт десек болот. Алардын бардыгы өзүнүн айлык акысы бар. Мисалы, ар бир GIF-тен кимдир бир 10 000 сом алса, кимдир бир 15 000 сом алат, кимдир бир 25 000 сом алат, SMM-ктер андан көбүрөөк алат деген сыяктуу да. Анткени мен барып эфир алып барып ошолорду уюштургандан сырткары ошончо нерсенин аркасында үстүндө мен турсам, менин алдымда дагы бир нече адам жан жөкөрүбүз болот. Уюштуруучулардын жоопкерчилиги бул жерде өтө жогору. Ошон үчүн кылдаттык менен мамиле кылып, ошончо нерсенин баарын уюштуруп аткан соң, бардык нерсеге жоопкерчиликтүү биз, айлыкты берген дагы биз, билекти берген дагы биз, ошол миллионерге гонорар төлөп берип аткан дагы биз. Ошол нерсени, ошонун бардыгын чөткө, ясно, толук түрдө аныктап алышыбыз керек башында. Мындан аркысы кызыктырып аларды алып калуу бир гана сиздердин колуңуздарда.
Адамдар ошол нерсени дагы түшүнүш керек да. Мен $100 бердим эле ошол нерсеге, мындан ары дагы ошол нерсенин баардыгы калып калсын деген нерсе болбош керек. Автоунаа квартира коюлганда сөзсүз түрдө квартиранын акчасы да чыгыш керек, автоунаанын да акчасы чыгыш керек, ошого жараша болот. Аны көпчүлүк азыр замандаштар түшүнө эле калышты. Демек, бул жактын призовой фонд 300 000 сом экен. Демек, бул жака 5 000 сомдон берет экенбиз. Автоунаа экен, значит 8 000 сомдон берет экенбиз деген сыяктуу. Карапайым калктын жок дегенде 10% болобу же 1% болобу өзүнүн белектерин алып кубанып атышат. 90% аны карап туруп жиниге келип атышат. Адамдарга кайрылып кетели элем ушул моменттен пайдаланып, келе бирөөнүн ийгилигине кубана билебиз. Ошондо бизге дагы бир нерсе жугат. Гифтен байгелүү белектерди утуп алган жолдуулар. Чынында эле, гиф жолдууларды жеңүүчү кылып, төбөсүн көккө көтөрөбү? Кечээ күнү кайнечем Чолпон Талипбектин гифинен телефон утуп алыптыр. Тилекке каршы өзү келе алганына байланыштуу. Мен келдим. Чынында эле телефонду алдым. Чолпон Талипбекке рахмат. Силерге гифке катышкан. СММ кеңештерин карай турган болсок, гифтин 3 зыян жери. Биринчи, спонсор үчүн гиф бүткөндөн кийин бир топ подписчиктер отписка кылып салат. Жыйынтык жакшы эмес. Ал эми ойноп жаткан адам үчүн бир топ адамдан отписка кылып салсаңар, Инстаграмдын өзүнүн лимити бар. Ошол чектен ашып кетсеңер, Инстаграм силердин баракчаңарды кара тизмеге киргизип салат. Экинчи, катталуучуңар көбөйөт, бирок актив 0-гө барабар болот. Жыйынтык байкуш бир баракчага айланат. Мунун сыры эмнеде? Үчүнчү, акча менен келген подписчиктер силерди уруп да ойнобойт. Бирок гифти туура өткөрсө абдан пайдалуу нерсе. А сиз гифке катышуучу же демөөрчү болдуңуз беле? Балким белек уткандар бар. Комментарийге жазыңыз.